курсун салуу менен ГЭСтин курулушун баштаган элек. Мынакей бүгүн анын ачылышына баарыбыз чогуу күбө болуп отурабыз. Ошондуктан эң алды баарыңыздарды өлкөбүздүн өнүгүүсүнө зарыл болуп жаткан электр энергияны өндүрүүчү Бала Саруу чакан ГЭСинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасы үчүн бул ГЭСтин ачылышынын мааниси чоң. Анткени өлкөбүздөгү электр энергиясынын тартыштыгынын жоюу боюнча каралган иш-чаралардын сап башында ГЭСтерди куруу белгиленген. Көп эксперттер мындай ГЭСти 3 жылдын ичинде куруп бүтүрсө болот деп болжолдошкон эле. Өзүңүздөр күбө болуп тургандай, Бала Саруу ГЭСинин долбоорлоо маселесин камтуу менен бирге 3 жылга жетпеген убакыт деле куруп бүткөрүүгө жетиштик. Бала Саруу ГЭСи Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдарындагы чакан ГЭС куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор экенин баса белгилеп айтып коюуга арзыйт. Ошондуктан бул долбоор мамлекет тарабынан электр кубатын өндүрүү тармагын өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, жаркын келечекке жетелейт, ошону менен бирге мамлекетибиздин экономикасын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Элибизге да, эл аралык коомчулукка да бийликтин ишенимин арттырат. Урматтуу мекендештер, мурда мамлекеттик объектилерди куруу үчүн көп долбоорлорго эл аралык донорлордон насыяга каражат алып, ошол эле учурда аларды чет элдик ишканалар куруп келишкени баарыбызга эле белгилүү. Ал эми Бала Саруу ГЭСине жалпы жонунан дээрлик 3 миллиард сом жумшалды. Анын ичинде Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун дагы салымы бар.